Бул танкестиги көрсөтүүсү бардыгыңыздарга дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар менен дейлик. Эгерде биздин катарыбызга сиз жаңыдан гана кошулган болсоңуз, анда сонун мүнөттөрдө кошулдуңуз. Анткени бизге келген сыйлуу меймандарыбыз менен жылуу маек курабыз деп ишенем. Экранга жакыныраак келиңиздер. Анткени биз маданиятта болуп жаткан, тактап айтканда кино тармагында болуп жаткан сонун жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Жана ошондой эле тактап айта кетүү үчүн нерсем, бизде Кыргызстаныбыздагы Кыргыз-Түрк Манас университетинин жетишкендиктери, анын тарыхы, анын ичиндеги атайын бөлүмдөр тууралуу дагы кененирээк маек курабыз. Ал үчүн биз сыйлуу меймандарыбызды чакырдык. Тааныштырып өтсөм, Кыргыз-Түрк Манас университетинин доценти, режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, маданиятка эмгек сиңирген ишмер агайыбыз Молдосейит Мамбетакунов жана ошондой эле Манас-Түрк университетинин ага окутуучусу Стамбулбек Мамбеталиев агайыбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Куш келиптирсиздер биздин куттуу студиябызга. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен ушинтип ар дайым жакшы жаңылык менен бөлүшүүгө Кудайым насип кылсын дейлик. Эң эле биринчи алгачкы суроом болсун. Биз баса белгилеп өттүк, ошол Кыргыз-Түрк Манас университети тууралуу, анын тарыхынан кеп баштасак, анткени жүйөлүү себеби бар. Анын дагы бир чейрек кылым биздин Кыргызстанда иштеп жатыптыр. Мунун тарыхынан кичине бир маалымат берсеңиз ага. Эми мен өзүм жашым улуу, профессиясым улуу болсо дагы Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштеген жагынан улуулукту Стамбулбек. Ошондуктан башынан бери келатат. Ошол университетти бүткөн, ошонун түптөгөндөрдөн кошулуп жүргөн адам, ошон үчүн тарыхы боюнча ушу Стамбулбек айтып өтсүн. Уруксат, келиңиз анда. Биздин университет 1995-жылы 30-сентябрда нас күндө былтыр пандемияга карата 25 жылдыгын өткөрө албай калдык. Быйыл ошол 25 жылдык мааракесин өткөрүп турабыз. Ошол 95-жылы 30-сентябрда кол коюлуп ачылган. Өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол 1998-жылдан баштап алгачкы баягы студенттерди, абитуриенттерди кабыл алып баштаган. Алгач ачылганда ошол 2-3 факультет менен ачылган. Анан жылдан жылга ошол кошулуп отуруп, азыркы күндө 11 факультет, 2 жогорку мектеп, институттар бар анын ичинде. Анан Кыргызстанда ошол кыска убакыттын ичинде болсо дагы ошол тажрыйбалуу, ошол чет элдик мугалимдерден, Туркиядан болсун, Кыргызстандан болсун, башка мамлекеттерден эң баягы тажрыйбалуу адистер келип, мугалимдер келип, ошондой эле ошол эл аралык университет болгон үчүн бизге дагы атайын кызыктар, каалап түрк тилдүү мамлекеттерден атайын студенттер тандалып алынып келип, 25 жылдык тарыхтын ичинде ошо Кыргыз-Түрк Манас университети дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин катарына кирди. Себеби ал жерде атайын QS систем деп коет. Ошол жерде университеттердин ишмердүүлүгүн баалаган атайын эл аралык уюмдар бар да, ошол жерде ошол 400 эң мыкты университеттин катарында кирип 183-орунда орун алган. Ал эми Кыргызстандан ошол мен билгенден Америка университети менен ошол Кыргыз-Түрк Манас университети кирсе керек. Чындыгын эле тана албайбыз, эң мыкты, эң алдыңкы университеттердин бири, анткени мыкты студенттердин бүтүрүп чыгарып атканы деп эсептейбиз. Ал эми өзүңүз айткандай эле факультеттерибиз, анын ичинде коммуникация, ошондой эле теле, кино бөлүмү тууралуу дагы маалымат берсеңиздер. Эми бул мындай да, бул Стамбулбек жакшы айтып өттү. Биздин бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз азыр 5 континенттин 43 мамлекетинде иштешет. Булар жалгыз эле ушу силер айтып аткан коммуникация факультет эмес, бардык факультеттер боюнча алганда 43 мамлекет иштешет. Бул өзү кубанарлык нерсе, чын айтканда. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бүгүнкү күндө башкаруучулук органдарда иштеп аткандар бар. Мисалы үчүн КТР да мына биздин университетти бүткөн жигит орун басар болуп иштеп атат, телевидение жагы боюнча башкарып атат. Президенттик аппаратта бар, Кыргыз фильм киностудиясында башкарып отурат. Анын башкалар адистери дагы ошолордон. Мына мисалы үчүн ушул эле биз отурган Сары Өзөндө канча биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бар, КТРда, НТСда жана башка Кыргызстанда бардык телевидениеда бизди бүтүргөн журналисттер, операторлор жана режиссерлор эмгектенип атат. Биз буга кубанабыз. Чын
чынын айтканда. Ал эми газета журналдарда иштеген журналисттерибиз мындайча айтып кеткен да, мына Азаттыкта, Марал студиясында деп коебуз, мына ушуларда дагы биздин кадрлаштар. Газета журналдарда дагы биздин журналисттер иштеп атат да. Биз ушуну айталы, ушу Кыргыз-Түркманас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 60-70% ушу Кыргызстандагы медиа жагында эмгектенип атат десек жаңылышпайбыз. Эми искусство жагын айтканда башка сөз. Искусстводо бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы сыйлыктарды алып аткан, жаркылдатып кыргыз фильмге салым кошуп аткан дагы ушу Кыргыз-Түркманас университетинин студенттери десек жаңылышпайбыз, бүтүрүүчүлөрү. Садык Шернес абдан туура айткан. Учурунда Кыргыз-Түркманас университетинде ушу кыргыз фильм, кыргыздын киносунун кадрларын даярдоочу жакшы окуу жай болуп калат деп ойлодук эле, ошону мына бүгүнкү күндө аткарып атат деп айтканда, чындыгында эле бүгүнкү күндө ошондой болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Эми силер суроо бердиңер Түркманас университетиндеги телевидение, радио, кино деп. Бизде 3 багытта даярдайбыз: радио боюнча, телевидение боюнча, кино боюнча даярдайбыз да. Андан сырткары коммуникация факультетине журналистиканы даярдагандар бар. Коом менен байланыш деп коебуз. Коом менен байланыш. Ушул 3 бөлүм бар. Эми биз иштеп аткан бөлүм ошо кино, телевидение, радио бөлүмү деп аталат да. Мында биз кинонун адистерин даярдайбыз. Режиссерлор, операторлор жана башкалар. Эми мында эң мыкты адистер эмгектенет. Мисалы үчүн айтсак, Манасбек Мусаев, мамлекеттик СССР учурундагы мамлекеттик сыйлыкты алган. Мына бүгүнкү күндө атагы даңкы таш жарып аткан Артыкбей Сүйүндүков эмгектенет. Мына жакында эле Шамбала деген фильмин көрүп атасыздар. Ника сыйлыгын алды, башка жактан алып атат, мына Ташкентке фестивалга кетип атат. Бул адам дагы бизде ушу кадрларды даярдап атат. Андан кийин бизде Бекболот Абдурайымов деген оператор, Бекболот Айдаралиев. Бекболот Айдаралиев деген өзүңөр билесиңер, Боруев менен бирдикте жанагы Агыл бүрүстүн тукумдарын тарткан, көп фильмдерди тарткан. Андан сырткары бизде Стамбулбек Мамбеталиев иштейт. Мен иштейм. Телевидение жааты, телевидение радиосу. Абдысатаров агайыңар иштейт. Ада ушу телевидение көпчүлүк иштеген. Анан жаштарыбыздан бар. Жаштардан дагы чыгып келаткан жаштарыбыз бар. Мына ушул кадрлар даярдашат да. Телевидение, радио, кинонун кадрларын ушулар даярдайт. Анан бизге дикторский искусстводон дагы берген мугалимдерибиз бар. Айнура Кабатай кызы дикторлук жагынан бу дагы даярдап келет. Журналистик жагынан Станалиева, Чынара Капарова. Мына ушулар биздин келечектеги ушу масс-медиа жана кино жагындагы, журналистика жагындагы адамдар. Эми бул биз дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек. Жалгыз гана Манас университетинде жанагы биздин анимация деп коебуз го. Анимацияны бул массовый түрдө эч бир вузда даярдабайт. Это жалгыз гана Кыргыз-Түркманас университетинде Каныбек Өмүрбеков деген жалгыз кадр. Эртеден кечке сабак берет. Мына бүгүнкү күндөгү анимацияны кыймылдатып аткан Кыргызстандагы это ошо Каныбектин балдары, чынын айтыш керек да. Бунун балдары, бүткөн балдар чет мамлекетке чейин, көбүнчө Туркияга. Бул эң оор жанр болуп эсептелет эмеспи? Жанр дейм, анимация деген бүгүнкү күндө баарыбыз ошо мультмедиага көчүп атпайбыз. Бул чоң адистик да. Муну окуп даярдатыш үчүн кыйын. Бирок ошого чыгынып, ошол кадрларды даярдап атты. Муну биз мындай негизги бөлүк деп белгилеп өтөбүз да. Себеби биз ошол жака багытталып атабыз да. Мына бизде ушундай жаңылыктар да, болуп аткан жаңылыктарыбыз. Ушул эми бизди каалоочулар аябай көп. Бизде стипендия берет. Жатакана менен камсыз болот, баары болбосо дагы. Анан кийин бизде тестирование менен алат экзаменди. Тааныш деген жок. Анан анча-мынча акча бере коймой деген жок. Козу корпону бермей жок. Бизде студент келет, тест жасат, кандай билими болсо дал ошондой өтөт. Биз өзүбүздүн балдарыбызды аяк өткөрө албайбыз, чынын айтканда.
азыркы учурда көпчүлүк эле жаштардын, абитуриенттердин кыялы болуш керек бул Манас университетинде окуу. Анан сиз жакшы айтып калдыңыз, ошол кино жаатында көптөгөн жаңылыктар болуп атат, аны биз дагы көрүп турбайбызбы? Анан эле соңкусу бул Стамбулбек агайыбыздын чогуу тарткан бир жакшы киносу. Ушул тууралуу дагы кененирээк маалымат берсеңиздер, эмне болгон кино, кыска метраждуубу, кайсы жакка барып, кайсы жактан кандай сыйлык жеңип келдиңиздер? Стамбулбек башта. Биз көчмөндөр оюнун биринчисин дагы, экинчисин дагы, үчүнчүсүн дагы атайын ошол уюштуруу комитети менен чогуу иштешип, көчмөндөр оюнун чагылдырганбыз. Мына ошол үчүнчүсүн 2018-жылы өткөн көчмөндөр оюнунан биз Дүйнөлүк көчмөндөр оюну деген атайын даректүү фильм даярдаганбыз, 20 минуталык. Анан дүйнө жүзүндө кино тармагында ар кайсы тематикадагы фестивалдар өтүп турат да. Мына быйыл ошол Москвада дүйнө жүзүндөгү эң абройлуу кино фестиваль деп аталат. Спорт оюндарын чагылдырган, спорт фильмдерин чагылдырган кино фестиваль бар, Красногорский деген. Мына ошол быйыл 19-жолку өтүп атат. Ошол жерге бизге чакыруу келди эле. Ушундай биз спорт оюндарын камтыган фильмдериңер болсо, даректүү фильмдериңер болсо бизге качсаңар деп. Анан биз ошо кыска эле аралыкта, ошол августтун аяк ченинде эле болду бул. Жөнөттүк, документтерин оформлять этип жөнөттүк. Андан кийин ошол жана айткан биз акыркы күндөрүнө илешип калдыктан бизге тез аранын ичинде чакыруу келип калды. Силердин фильмиңер тандалып, баягы алдыңкы 7 фильмдин ичине кирди. Ошолордун арасынан эми финалга чыкты деп коет. Ошолордун арасынан байгелүү орундарга илеше турганлардын арасына кирди деп. Анан эми тилекке каршы азыр пандемияга карата биз бара алган жокпуз. Ал фильмде ошол мына Молдосейит агай экөөбүз автор катары сценарийин чогуу жазып, ошол режиссерлугун дагы чогуу жасаганбыз. Ал ошол фильмибизди жөнөттүк. Андан кийин мына ошол 2-сентябрдан 7-сентябрга чейин Москва шаарында өттү. Биз эми онлайн түрүндө катышып калдык да. Анан ал жерде эң негизги 5 багытта байге бар болчу. Ошол 5 багытта байгенин эң негизгилеринин бири алтын мурас деп аталат. Себеби биз этноспортту дүйнөлүк деңгээлде чагылдырып, улуттук оюндарды жана башка жанагы ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда бир эле Кыргызстандын улуттук оюндары эмес, башка түрк тилдүү мамлекеттеринде оюндар бар. Оюндар чагылдырылганда, мына ошону көрүп, ошол эми фестивалдын жюринин мүчөлөрү биздин эмгекти жогору баалап, ал жердеги ошол англисчеси Golden Heritage же болбосо алтын мурас деген бийик эң негизги сыйлыкты биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна берди. Бул биз университеттин атынан эмес, биз Кыргызстандын атынан катышканбыз. Ошол келген 60тан ашык мамлекеттер, ал жерде Америка, Аргентина, Израиль, Франция, Англия сыяктуу чоң баягы өлкөлөр бар болчу. Ал жерде эми биз баягы фильмдерди көрүп атканда негизинен дүйнөлүк спортту чагылдырган, футболду чагылдырган, жанагы муз үстүндө тебүү, лыжа сыяктуу, күрөш, гимнастика сыяктуу баягы азыркы күндөгү дүйнөдөгү эң абройлуу спортторду чагылдырган фильмдер көп катышты да. Ошолордун ичинен өзгөчөлөнгөнү биздин улуттук этноспортту чагылдырган жалгыздан биздин эле фильм болду да. Ошон үчүн баягы жюрилердин көңүлүм ошол жактан буруп алды да окшойт. Анан эми биздин эмгекти баалаган ошол эфирден пайдаланып ошол уюштуруучу комитетине, ошондой эле жюринин составына ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул биздин эле жеңиш эмес, бул жалпы Кыргызстандын жеңиши, жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин жеңиши деп атасак туура. Себеби ал жерде көчмөндөр оюну билесиздер, эми ал дүйнөлүк көчмөндөр оюну деп ал жерге көп эле мамлекеттер келген да. Ошон үчүн бул баарыбыздын жеңишибиз. Мында да бир нерсе, биз Кыргызстандын атынан катыштык, бирок фильм Кыргыз-Түрк Манас университетине даярдалган да. Ошолордун мындайча айтканда тапшырмасы менен деп айтсак болот да. Анан биздики да бир нерсе күндөшүп атат да. Мына биз Манас Түрк университетине бизге жаңы жетекчи келди. Окуу процессинен башка дагы бир жакшы жаңылык кирип атат. Ушу этноспортту уюштуруу боюнча жаңы ректор ошону жандандырып, ошого көңүл буруп, ошол эле мындан ары өсүп өнүгүшүнө бир салым кошконго аракет кылып атат да бүгүнкү күндөрдө да. Бизге биздин тарткан фильмибиз ушу. Мен ойлойм, ушу мындан ары дагы ушу биз ушу этноспортко көбүрөөк көңүл бурат болушубуз керек деп ойлойм. Ушул направление бизде ушундай багыт бар. Жаңы жетекчилер келип ошол жака багыттап атат да.
Анан экинчиден дагы бир нерсе айтыш керек. Бизде дагы бир кубаныч болуп өттү. Жалгыз эле экөөбүздүкү эмес, биздин студенттерибиз дагы быйыл жылы аябай жакшы жетишкендери болду. Мисалы үчүн алыс барбай эле жакында бүткөн Кыргызстан эл аралык кыска метраждуу фильм фестивалында да ошол биз 6 баланын фильмин жөнөткөнбүз студентибиздин. Ошонун ичинен 4 фильм финалга чыгып, 4 тең байга алды. Бул дагы Манас университети үчүн чоң жетишкендик. Себеби ал профессионалдык катарындагы кинофестиваль болчу. Бизде студенттер даярдайбыз да, студенттердин фильми деп атайбыз. Бирок ошол студенттердин фильми эл аралык кинофестивалдарда профессионалдар менен тең тайлашып катышат. Атайын эми жана мен айтып өткөндөй эле студенттердин арасында өзүнчө кинофестивалдар бар. Бирок биз көбүнчө ошол жанагы эл аралык аты чыккан Аберхаузен сыяктуу, же болбосо Московский фильм, Шанханский кинофестиваль, Дубайдагы жана башка ошол эле дүйнө жүзүнүн абройлуу фестивалдарына кыска метраждуу фильмдердин фестивалдарына жөнөтөбүз. Ошол жерден дагы мына быйыл эле биз жакында эле 2 кызыбыз Казань эл аралык кинофестивалына катышып келди. Мына буюрса эртең 27-синде дагы Белоруссияда Евразия Док дагы даректүү фильмдердин чоң фестивали бар. Ал жакка дагы бир кызыбыз буюрса кетип атат. Турцияга чакырылып атат. Эми бул университетибизде бизде баягы жазында, кышында фильмдерди тартып баштайбыз, анан күзүндө жемишин чогулта баштайбыз. Азыр бизде ар бир жумада, мына бүгүн эртең буюрса Кыргызстанда дагы экинчи бир кинофорум бүтүп атат, Үмүт. Бул дагы эл аралык. Ал жерде дагы биздин студенттер финалда буюрса анын жыйынтыгын эртең бүрсүгүнү билебиз го чогуу. Ошондой жакшылыктар бар да эми азыр. Сыйлык алыш эми бир жакшы нерсе да. Бирок абдан керектүүсү бул фестивалга катышуу. Себеби чет мамлекеттерде, Россияда, Кыргызстанда болобу, Түркияда болобу, ошол жерге кино жылдыздар келет. Жюри болуп келет, өзүнө окшогон тең чупалдар келет, биздин окшогон режиссерлорубуз келет, операторлор келет, ошолор менен пикир алмашуу, ошолордун кинолорун көрүү, ошолор менен ойлорду бөлүшүү, анан таанышуу, андан ары бир мамилелерди түзүү, бул өзү биз үчүн абдан баалуу нерсе да. Көпчүлүк учурларда бизди жаңы бүткөн студенттер бир фестивалга барып келгенден такыр башка болуп калат. Биз өзүбүз дагы бир фестивалга барып келгенден такыр башка болуп калабыз. Жаңы адамдарды көрөбүз, жаңы адамдар менен пикирлешебиз. Анан биздин мүнөзүбүз да өзгөрөт, көз карашыбыз да өзгөрөт. Аалам менен көрүп атабыз да ааламды. Ошо менен акылдашууга аракет кылабыз. Бүгүн өзүбүздүн турмушубузду эле көрсөк, фестивалдан келгенден кийин ааламды башкача көрө баштайбыз. Мына студенттерде да биз ошону каалайбыз да, ошо бай калбаса дагы бир фестивалга барып катышып калса, ошого өтсө, ошо балдар менен бир пикирлешсе, бир ой толгоосу бир башкача болуп келсе деген ойлорубуз бар да. Мына ошондуктан биз өзүбүз кызыктарбыз. Ошо балдарды фестивалга жиберип, ошол жерден бир мындай тажрыйба алып келгенге, ой менен кайтканга биз ушундай кызыктарбыз да. Жакшы агай, чындыгында эле сиздер чын эле баягы белгилеп өтпөдүңүздөрбү, кыска метраждуу фильмдердин баягы фестивали ар дайым эле утуучулар, жеңүүчүлөр көбүн эсе деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Ушул Манас Түрк университетинин студенттери, бүтүрүүчүлөрү же болбосо айтып калышат, бул менин дипломдук ишим эле депчи утушат. Айталык, мына соңку эле өтүп жаткан фестиваль, өткөн азыркы учурда болуп жаткан фестивалдардагы жеңиштери, андан сырткары жөн гана отура бербестен баягы кырдаалда пандемияда дагы эл аралык фестивалдарга катышып, онлайн болсо дагы гран-прилерди жеңүүчү болуп, алдыңкы орундарды алып жүрүшкөн сиздердин студенттериңиздер, сиздердин окуучуларыңыздар, анан аларды аябай кызыгып турам. Аларга дароо эле баягы чыныгы режиссер катары окутат окшойсуздар, мындай кандай багыт менен окутасыздар? Аябай кызыктуу ушул нерсе. Окутуунун бир процесстери бар, конечно. Бизде ар кандай мугалимдер иштегендиктен, мен атын атап өтпөдүмбү, алардын өзүнүн окутуу формалары, методикалары бар. Меники башка, бул Стамбулбектики башка. Бизде бир гана нерсе билинет да, бизге ошол Манас университетиндеги жетекчилик тарабынан түшүлгөн шарт. Мындай окут, тигиндей окут деген указание жок бизде. Биз общий методиканы иштеп чыгабыз, ошол методиканын негизинде окутабыз. Анан бизге азырынча камера, студия дегендер, мына
радиосы иштеп атат, Манас радиосу, Манас телевидениясы ачылды. Бул жактарда биздин студенттер үчүн жол ачык. Бул жакшы нерсе да. Анан биз студенттерди каалаган учурда камераны берип тартып кел деп жибере алабыз. Каалаган учурда студияга кирип аңгеме кур деп айтабыз. Каалаган учурда радиого кирип иште деп айтабыз. Тоскоолдук жок да. Биз айтабыз, мүмкүнчүлүк бар. Биз айтабыз, студентим айнана, сен төрт тарабын кыбыла. Кайда карап окусаң, ошол жакта карап бар, билим алып чык. Үйрөнүп чык. Сен жөн эле келе бербе. Күндү бошотуп, бир күндө бир тамганы үйрөнүп кет. Бир кичинекей нерсени, ошол сага бир пайда алып келсин деп түшүндүрүп айтабыз да. Сен менден корккону келбе, же эмне үчүн келбе. Биз алардын баарын тең эске алабыз. Сен окуган үчүн, билим алыш үчүн кел деген бизде бир чоң нерсе бар да. Анан биз айтабыз, эми ошону жакшы билип алсаңар, өзүңөргө пайдасы көп деп. Дагы бир нерсе, бак өзүңүз айтып калдыңыз, төмөндөгү биздин ага эжелерибиздин аттарынча, ал ошо теленин, радионун, кинонун каймактары болуп жатпайбы? Да. Мүмкүн ошол каймактардагы билимдүү, тажрыйбалуу биздин ага эжекелерибиз окуткандыгы үчүн дагы бир себеп болсо керек. Албетте, мунун азыр сөзүңө коно, дагы бир нерсеси бар да. Мен эмнеден корком? Бир нерсе коркунучум, ошол мен бүтүргөн студент барып, ошол бир телевидение иштеп атса, ошол начар иштеп сени ким окутту деп айтса, Мамбет Акунов деп айтса уялам. Байкуш Мамбет Акунов деле окута албай калган турбайбы? Окуткан студенти тигинти окубай калыптыр. Мен балдарга айтам, мени уят кылбагыла, балдар. Эгерде начар болуп барасың, менин фамилиямды айта көрбө. Башка бирөөнү айтып кой. Деп айтам да. Ошон үчүн мен өзүмдүн бүгүнкү күндөгү аброюман абириман корком. Бардыгы эле биз иштеген иштер. Мисалы үчүн Сүйүндүковдун студенти десе, анын фильми начар болуп калса, уят да. Чынын айтканда, мисалы үчүн Мамбеталиев окуткан десе, ой, алар делеп деп окутуп аттыр деп айтпасын деп, биз дайыма ушу чын дилибизден окутабыз да. Жана мугалимдик состав жөнүндө айтып кетпедиңизби? Бизде мугалимдерди тандоо аябай катуу, өтө баягы өзүнүн так билген, мыкты адистерди тандап алат да. Жөн эле келип тааныш билиш болуп, андай жок. Бизде ошол бир канча критерийлер бар, ошого жооп бере турган, өзүнүн адистиги боюнча, педагогикалык багыты боюнча, бир эле мен адисмин деп эле баардык эле адис мугалим боло албайт. Же болбосо баардык эле педагог жанагындай чыгармачылыкта өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн студенттерге бере албайт да. Ошон үчүн бизде ошол университетте атайын бир критерийлер бар тандоодо да. Ошон үчүн баягы чет мамлекеттен да келген, бизде эми Кыргызстандан эмес, бизге Туркиядан дагы мыкты адистер келет. Туркиянын ошол кино тармагынан, Туркиянын дагы журналистика тармагынан. Башка мамлекеттерде иштеп жүрүп анан келгендер бар бизде. Ошол түрктүн граждандары бар, башка мамлекетте иштеп. Бизде баягы баардыгы азыр агайда туура айтып кетти. Окутуу методикасында комплекс түрдө жүрүш керек да. Сценарийди дагы, режиссураны дагы, журналистиканы дагы ар бирине ошол ар бир студентти сиңирип, ошону жеткирмейинче окутуу анан жыйынтыгында жанагындай бир 4-чү курска келгенде студент өзүнүн алдындагы багытын көрө алат да. Мен журналистика боюнча кетем, мен телевидение боюнча кетем, же кино боюнча кетем деп. Анан эми биз көбүнчө кино багытында көбүрөөк иш алып баргандыктан биз ошол чет жердеги фестивалдарга көп чыгабыз. Былтыр ошол агай экөөбүз Казанга чакырылып, ошол жака барганда, ал жактан биздин коллегалар мындай бир жакшы пикирлерин айтты да. Бизде өзүбүздүн кино мектептерде кыска метраждуу фильм кандай тартыларын силердин фильмди көрсөтүп, студенттерге как учебный материал катары бир-эки лекциясын ошого арнайбыз дейт да. Себеби силерде дейт, ошол 60-жылдардан бери келип аткан баягы кыргыз кереметинин улап келаткандар азыркы күнгө чейин бар дейт да. Силерде ошол кино кандай тартылыш керек, азыркы күнгө чейин силер сактап калдыңар дейт. Ошол эле өзбек фильм студиясында, же болбосо Казакстанда, Тажикстанда, Россияда болсун, ошол эле Татарстанда болсун, ошол эле Түркия мамлекетинде дагы азыр эми документалистиканы эки багытта бөлүп алышкан да. Бирөө баягы советтик мектептеги документалистика, бул баягы ал окуя менен уланып отурат да, документ. Ал азыркы учурда болсо
телевидениеге көбүрөөк жакын болуп, эки кишини отургузуп коюп эле сүйлөштө берилип, бул деле документалистикада көрсөткөн фестивалдар да көп да. Бирок биздеги баягы кино тартуу ыкмасы чыныгы баягы документалистикалык стилистиканы карманып тартабыз да. То есть биз эки кишини сүйлөштүп койбойбуз, биз ошол баягы болуп аткан окуяны чагылдырып, ошол кызыктуураак болот. Түшүндүрүп берет да. Ал жерде баягы башкаларга салыштырмалуу, мисалы үчүн бул нан, муну жеш керек, муну мындай кылып жасаш керек деп көрсөтпөйт. Биз ошол действие деп коет кинода, окуянын ошол кыймылдары менен түшүндүрүп беребиз. Ошон үчүн биздин фильмдер балким башка элдердин көңүлүн буруп аткандыр. Себеби бизде табият ошол боюнча сакталып калган. Бизде баардыгы естественный да, мындайча. Эң сонун. Негизинен өсөм бул документальный фильм телевидениеге жакында. Бул документальный фильмдерди кинотеатрларда көрсөтпөйт, чынын айтыш керек. Бул телевидениянын продукциясы, чынын айтканда. Бизде мурун бул эми жана биз айтып атпайбызбы? Определение кетип атпайбы. Мисалы үчүн телевидениеде кайсы жанрлар бар? Беседа деп айтабыз, интервью деп айтабыз, журналистиканын жанрлары да. Мына ушулардын жанрдын бөлүнүштөрү кээ бир өлкөлөрдө жок. Мисалы үчүн эки киши сүйлөшүп отурсалар аны документальный фильм деп коюшат. Мисалы үчүн аны биз телевизионный жанр деп беседа деп айтабыз, туурабы? Биз шундан көп талашабыз да, бул телевизиондук жанр, бул беседа деп айтылат. Бул интервью деп айтылат. Эми документальный фильм такыры башка, анда окуя болуш керек, анда конфликт болуш керек, анда образ болуш керек. Анда жүздөгөн болуш керек, кыймыл аракет деген болуш керек. Документальный фильм требованиялары башка деп биз көпчүлүк учурларда ушундай талаш тартыштар болот да. Башка мамлекеттерге чыгып, көбүнчө Түркияга барганда же болбосо башка мамлекеттерге, чет мамлекеттерге барганда ушундай болот да. А негизи өзү бизде школа ушул жакшы болгондо, биз жакшы негизде жакшы билебиз да. Документальный фильм деген эмне, и телевизиондук программалар деген эмне. Телевизиондук программанын өзүнүн жанрлары бар. Ал эми документальный фильм деген такыр башка нерсе депчи. Мына ушул жактан болсо керек, бул Стамбулбек туура айтып атат. Көпчүлүк учурларда биз алып барган документальный фильмдерди мындай интерес менен, кызыктар менен көрүшөт. Бул мындай турбайбы, тигиндей турбайбы, мындай турбайбы деп көрүшөт. Бул эми действительно бизде мастерлер иштеди да, документальный фильмдер боюнча. Ошондон биз дагы тарбия алып калган. Өткөн жылы кечиресиз, өткөн жылы Түркияда мамлекеттик ТРТ каналы бар да. Ооба. Ошонун атайын жаш киночулардын, жаш журналисттердин фестивали деген чоң фестиваль өтөт. Анан уюштуруучулар былтыркысында экен. Фестивалдын алдында ар кайсы университеттин жана мугалимдерин чакырып, ушундай фестиваль жөнүндө ой бөлүшүү боюнча бир программа чакырылды да. Анан биз ошол программаны көрүп отурдук. Көрүп отурсак, уюштуруучулар айтат, Кыргыз-Түрк Манас университетинен фильмдер катыштыбы деп бирөө суроо берди эле. Анан катышты. Быйыл дагы бир 5-6 жакын фильм катышты десе, анда биз бул фестивалга катышпай эле коелу. Себеби алар менен мындай тең тайлаша албайбыз. Себеби мына былтыркысында дагы ошол биздин Гүлнар Айтмаматова деген кызыбыз баш байгени жеңип алса, быйылкысында да ушул 3 студенти тең, ушул Молдосейит агайдын 3 кызыбыз тең, 1-чи, 2-чи, 3-чү байгени жеңип алышкан да. Ошонун натыйжасында алар азыр ошо Гүлнара жумушка чакырылып, ошо ТРТ менен ошо Түркияда иштеп атат азыр. Ошондой бир моменттер бар да, ал дагы баягы мактанып кетчү нерсе, конечно. Бул деген баягы жалпы ошол биздин Манас университетинде өзгөчө ошол коммуникация факультетинде иштеген жамааттын эмгеги, ошонун жыйынтыгы да. Биз кино бул коллективная работа дейт, ар бир эле киши кино жарата албайт. Агай сценарийин үйрөтөт, режиссурасын үйрөтөт, биз ошол операторскийин үйрөтөбүз, драматургиясын башкасы үйрөтөт, текст кантип жазыш керек, актерский мастерство сыяктуу көптөгөн багыттар бар. Ошонун баарын бириктирип келип, анан азыркыдай баягы ар бир студенттин жетишкен ийгилиги бул жалпы жамааттын жетишкен ийгилиги деп санайбыз, жалпыбыздын. Сөз түрдө бул кино жаатында сөз кылсаң өтө кызык көп, кызыктын түбүнө деле жетпейсиң. Азыр сиздер айтып берип жатсаңыздар, мен ошолорду элестетип кызыгып турам. Негизи эле бул азыркы учурдагы, соңку жылдардагы бир эле Манас Түрк университетин албаганда, кыргыз фильмдерин алганда эле акыркы соңку жылдары көптөгөн фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды жегип келе жатышат. Көпчүлүк эл аралык киносунчулар, кинону жакшы түшүнгөн адамдар
жаштардан дагы биздин кинолорго болгон жакшы көз караштары, жакшы ой пикирлерин угуп, окуп абдан сүйүнүп жаткан учурубуз. Өзүңүздөр айткандай эле, чындыгында эле кыргыз фильмдерди жараткан биздин агайларыбыз, эжелерибиздин бир жакшы нерсеси сакталып калгандыктан окшойт да анда. Алар кинону жакшы түшүнгөндүктөн фестивалдардан мыкты байгелерди жеңип атышат. Мен ойлойм да, бул кыргыз фильмде өсүш аябай жакшы. Жаңы кадрлар келгендигине байланыштуу, анан көбүрөөк кыйналып калгандыгына байланыштуу, булар абдан жарк этип чыгып келди да. Жаңы көз караштар бар да. Көтөрүп аткан темалар да жаңы. Анан ошол бүгүнкү турмушка ылайыктуу жалгыз эле кыргыздын турмушу эмес, дүйнө жүзүндөгү болуп аткан турмушка ылайыктуу фильмдер тартып атат да. Ошон үчүн жана биздин кыргыз фильмдин башка дүйнөдө жана Стамбулга айтып аткан абройлуу фестивалдарда гран-прилерди алып атканы абдан жакшы. Мисалы үчүн Атанын кереси, мисалы үчүн тиги Шамбала, мисалы үчүн Акыркы көч, мисалы үчүн. Эми бул фильмдерди көрсөң ыраазы болосуң. Мисалы үчүн Совет доорундагы фильмдерге муну салыштырууга болбойт. Анда көз караш башка. Бул жерде көз караш такыр башка. Бул жаңы көз караш, жаңы ирмем, жаңы бир мындай дух көрөсүң да, ушу каяка багытталып аткан. Эгерде ушундай өсүш кете берсе, мен ойлойм ошол биздин илгерки доорго кайра барабыз. Жанагыреки кыргыз кереметине кайра барабыз. Чынын айтканда, ошого келетет болуш керек. Эми ушуга кошуп аткан биздин дагы ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинин салымы дагы зор экен. Зор деп айтсак болот. Айтсак жаңылышпайбыз агай. Чындыгында эле сиз тарбиялаган, ошол эле учурда Манас Түрк университетинде тарбияланып жаткан окуучулардын эмгеги, алардын ийгилиги Кыргызстандын ийгилиги деп айтсам жаңылышпаймын. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо ийгиликтер менен чогуу биргеликте ушул студиядан бөлүшөлүк агай. Биз дагы куттуктайбыз. Манас университетинен ошол 25-26 жыл болуп каптыр Кыргызстанда ишмердүүлүгүн баштаганына. Дагы да болсо келечеги кең болсун, дагы да болсо мыкты студенттерди бүтүрүп жүрө берсин. Рахмат, момундан ооз келиппи же буш элекпи? Сөзсүз түрдө ооз тийебиз азыр. Рахмат. Ал эми бизде мына ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөн учурда биздин сыйлуу агайыбыз Кыргыз-Түрк Манас университетинин доценти, профессор, режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Мамбет Акунов Молдосейит агайыбыз жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Стамбулбек Мамбеталиев агайларыбыз болду. Танкес ТВ дагы да болсо жакшы жаңылыктар менен таң эрте мыкты кабарлар менен бөлүшүп турабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.